Саламатсыңарбы урматтуу достор, менин атым Жолдош. Мен 2000-жылдан 2008-жылга чейин корей тилин окугам. Андан бери гид котормочолу иштеп келатам. Өзүм кесибим боюнча корей тилин окутуучумун. Азыр Кыргызстанда корей тилине кызыккандар аябай көбөйдү. Ошондуктан мен корей тили тууралуу бир аз сабак өтүп коеюн деп чечтим. Корей тилинде өзү 24 тамга бар, негизги тамгалар. Алардын 14-ü үнсүз тамга, 10-у үндүү тамга. Бүгүн болсо үнсүз тамгалардын биринчисинен. Мына бул кийок деген к жана к деген тамгадан баштап көрөлү. Ар бир тилдин эле өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Бул корей тилинде да өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Мына бул тамга к жана к деген тамга сөздүн башында жана аягында турса к деп окулат. Сөздүн ортосунда турса г деп окулат. Мисалдарды көрөлү. Мисалы, бул жерде башында турат, сөздүн башында. Ошондуктан к деп окулат. Куду. Келе кайталап көрөбүз. Куду. Экинчи сөзгө өтөлү. Коул. Бул төрт бурчтук кашанын ичинде айтылышы. Андан кийин мына котормосу. Кыргызча которулушу жазылып турат. Үчүнчү тамганы көрөлү. Үчүнчү сөздү көрөлү. Кояң-и. Кояң-и. Мышык деп которулат. Мына сөздүн башында турат к-не. К-не окулушу. Селкинчек котормосу. Келе башынан баштайбыз. Муну менин аркаман. Мен айтып, бир аз пауза кылам. Менин аркаман кайталасаңар болот 2-3 жолу. Биринчи сөздөн баштайбыз. Бул жерде жалпы 12 сөз. Куду. Коул. Кояң-и. К-не. Ки-та. Каңажи. Кийинки катарга өтөлү. Ке-гу-ри. Мына ушул жерден байкасаңар болот. Башында турат к деп. Анан ортосунда турат. Башында турганы к деп окулуп атат, ортосунда турганы г деп окулуп атат. Кайра бир сыра окуп көрөлү. Ке-гу-ри. Андан кийинки сөз. Кирин. Ком. Кийинки сөз. Кави. Андан кийинки сөз. Кабаң. Камжа. Эми сөздү окуп которулушундагы айтайын. Куду. Туфли. Коул. Күзгү. Кояң-и. Мышык. К-не. Селкинчек. Ки-та. Гитара. Каңажи. Күчүк. Кегури. Бака. Кирин. Жираф. Ком. Аю. Кави. Кайчы. Кабаң. Сумка. Камжа. Картошка. Урматтуу достор, биз күнүгө бирден гана тамгадан өтөбүз. Чет тилин үйрөнүү оңой эмес, бирок күнүгө бул сабактар ар бир сабак 5 мүнөттөн турат. Эгерде күнүгө биз талыкпай аракет кыла турган болсок, анда 3 ай менен 6 айдын ортосунда корейчени күнүмдүк деңгээлде биз үйрөнө алабыз деп мен сиздерге кепилдик бере алам. Эгерде күнүгө 5 мүнөттөн силер ушул сабакка өзүңөрдүн бардык нерсеңерди